İşte biraz şart начар. Үйдөн дарат алып барып, кечке чыдап, дарат бузбай 5 убакыт намазыңды ошол дарат менен окуса болобу дейт. Машалла. Бирок эми кыйналасыз го дейм мындай да. Таңкы дарат менен кечки куптанга чейин ушундай өзүн сактап. Бирок бул табарсыкка, ички органга, ооруга алып келип коет баары бир. Ошон үчүн иншалла жөндөн жөн эмес. Мүмкүн эми эч нерсемде ичпей, суу ичпей, тиякпай кылып, анан ажатканага барганын кажети жок. Андай болсо деле мейли. Бирок шариятыбыз боюнча ушундай кылып, кээ бир адамдар деле көргөнбүз, ошо багымдаттын дараты менен куптанды окуйт да. Эми алар мисалы көп суу ичпейт, тиякпай кылбайт, мисалы даратын бузбай жүрөт да. Мындай деле болот. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир риваяты бар, Ибн Мажада келет. Даратыңыз бар, үстүнө дарат ала турган болсоңуз 10 сооп берилет. Дараттын үстүнө. Ошон үчүн бирок мустахаб амал, эгерде мындай да кыстап турат, бирок намаз окуй бердиңиз, намаз макруh болуп калат. Ошон үчүн мүмкүн болушунча эми аракет кылыш керек. Мындай кандай десем, кичине бир аз суу эле кетет да. Ага кандай шарттын, көп деле шарттын кереги жок да. Эшикке чыгып деле мына кичине ушул көп болсо 1,5 литр менен дарат алса болот ага.